Шалам, Макс. Иштер кандай? Медиа сабаттуулук дүйнөсүнө чөмүлөлүбү? Ооба, Макс. Экрандын ары жагында да муну билүүнү каалашат. Достор, медиа чөйрөсү бүгүнкү күндө боксердук беттеш сыяктуу. Анда ар бири экинчисин тең салмактуулуктан ажыратууну көздөйт. Илгерки замандан бери эле маалымат берүү ар түрдүү адамдардын колундагы маанилүү курал болуп келген. Базардагы соодагерлер, диний лидерлер миңдеген жылдар бою негизги маалымат булагы болуп келишкен. Анда эл башкаруучуларынын маалымат таратууда жана эл башкарууда өзлөрүнүн техникасы болгон. Бирок бийликтин негизги булагы болуп, аскердик аппарат жана катаал күч эсептелген. Йоган Гутенберг тарабынан 15-чи кылымда китеп баскан машиненин ойлоп табылышы, 19-20 кылымдардагы индустриалдаштыруу, андан ары радио жана телевидениянын пайда болушу жана өнүгүшү, акыры интернеттин жаралышы. Массаны башкарууда медиа жана ММК маанилүү курал болгон. Жаңы системанын пайдалуу болуп саналат. ММК маалымат алуунун мыкты жолу. Ошол эле маалда ал манипуляциянын куралы. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз Инстаграмдан бир рецепт окуп, же Ютубтагы видеону көрүп, үстөлчү окута алабыз. Бирок биз ар бир маалыматты текшерип кабыл алышыбыз керек. Жана ар бир жаңылыкка сын көз менен кароо зарыл. Макс, сураныч, гезит, радио жана телевизорду алып келчи. Эмесе достор, бул салттуу маалымат булактары. Ноутбук менен телефонду алып келчи. Бүгүнкү күндө маалыматтын жаңы булактары интернет менен байланыштуу. Алардын басымдуу бөлүгү социалдык тармактар. Медиа рынок жогорудан төмөнгө карай таптакыр тескери бурулуп калган. Дээрлик ар бирибиз контент түзүүгө катышабыз. Ошондуктан азыр ар бирибиз чексиз заманбап маалымат мейкиндигинде адашып калбаш үчүн медиа сабаттуулуктун негиздерин билүүгө тийишпиз. Сен өзүңдү медиа сабаттуумун деп эсептейсиңби? Анда эмесе, сабактын өзүнө өтөлү.